Orozo aldı çoң күнөөгө кол урдум. Bir ayal menen zina кылып койдум. Бул ишти кантип кылганыма өзүм да таң калып турам. Азыр болсо бул ишиме өтө кайгырып турам. Орозо айында магфират кылынуумдан үмүттөмүн. Кылган күнөөм себептен же тамакка, же сууга көңүлүм болбой жатат. Ал тургай эч ким менен сүйлөшкүм келбей жатат. Дал ушундай кара чуңкурга түшүп кетип жаткандаймын. Ошол себеп катуу үмүтсүздүккө түшүп калдым. Көйгөйүмдүн чечими жок деп ойлоп калдым. Сураныч, мага жардам бериңиз. Бир тууганым, мен сизге ушуну айтмакчымын. Аллах Таала Кур'ани Каримдин 1-аятында эле өзүнүн мээримдүү жана кайрымдуу экенин айтат. Ал зат тооболорду көптөп кабыл кылуучу. Аллахтын сыпаттарынын бири пенделерине кайрымдуулук кылуучу жана аларды сүйүүчү, тооболорду кабыл кылуучу. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мындайча мазмунда хадис айтып кеткен. Кылган күнөөңүз тоо же андан чоңураак болгон тагдырда дагы, эгер сиз тообо кылсаңыз, иншаллах Аллах сиздин күнөөлөрүңүздү магфират кылат. Дагы Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдан мындайча мазмунда хадис баян кылынган. Аллах жардам колун, башка баянда рахмат колун, түндө күндүзү кылган күнөөсү үчүн тообо кылып жаткан пендесине, түнү кылган күнөөсү үчүн күндүзү тообо кылып жаткан пендесине сунат. Күн батыштан чыкканга чейин. Ошондуктан бир тууганым, мен сизди Аллах Тааладан чын дилден жалбарып тообо кылууңузду кеңеш берем. Иншаллах Аллах күнөөлөрүңүздү магфират кылат. Ошо менен бирге тообо шарттарынан кабардар болуубуз керек. Эгер биз ушул шарттарга дал аракет кылсак, иншаллах Аллах Таала бизди магфират кылат. Биринчи шарты кылган күнөөңүздү моюнга алып тообо кылуу. Түшүнүүм боюнча сиз бул шартты амалга ашырдыңыз. Экинчи шарты кылынган күнөө ишти токтотуу. Үчүнчү шарты магфират суроо. Төртүнчүсү ошол күнөөгө кайра кайтпоого убада берүү. Бешинчи шарты кылынган күнөө ишти оңдоо, албетте мүмкүнчүлүк болсо. Мисалы сиз бирөөнү урдаган болсоңуз, урдалган нерсени кайтарып берүүңүз керек болот. Сиздин абалыңызда болсо күнөө кылганыңызды моюнга алып жатасыз. Мунун жийиркеничтүү экендигин эстеп катуу өкүнүүгө кабылдыңыз. Сиз ушул күнөөнү таштап, башка эч качан ага кайтпоого убада бериңиз. Жума күнү ушундай бир убакыт бар. Болжол менен асыр намазынан кийинки өткөн 1 саат аралыгында Аллах Таала ушул убакытта кылынган дуба жана тооболорду кабыл кылат. Ошондуктан мен сизди ошол убакытты колдон чыгарбоого чакырам. Асыр намазынан 1 саат кийин жана шам намазына чейин болгон убакыт аралыгында Аллах Таала бардык күнөөлөрдү магфират кылуусунан үмүт кылынат. Чын жүрөктөн тообо кылыңыз жана Аллахтан кечирим сураңыз. Мындан тышкары ар күнү тахаджуд намазына турууга адаттаныңыз. Түндүн акыркы жарымында Аллах Таала хадисте айтылгандай дүйнө асманына түшөт. Жана тообо кылуучу барбы? Тообосун кабыл кыламын. Күнөөсүнөн тазалануучу барбы? Сурай тургандар барбы деп айтат. Бул абал таң убагы киргенге чейин уланат. Ошол жол менен биз эки берекелүү убакыт жөнүндө эстеп өттүк. Түндүн акыркы жарымындагы тахаджуд жана жума күнүнүн асыр намазынан шам намазына чейинки убакыт аралыгы. Эгер сиз чын дилден Аллахка тообо кылсаңыз, иншаллах Аллах бардык күнөөлөрүңүздү магфират кылат. Исламдын асыл маңызы жана сулуулугу дагы ушунда. Күнөөңүздөн баш тартканыңыздан кийин башка эч качан ага кайтпаңыз. Аллах Таала сизди өз нематтары менен нематтандырат. Мен Аллах Субхана ва Тааладан сизди магфират кылуусун, ошондой эле ушул сыяктуу күнөөлөрдү кайра кылбастан тоободо сабырдуу болуңузду сурап дуа кыламын.